Касым Кашкарбаев Бакай, Мекенчил партиясынын өкүлү. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Мен дагы курултайга бирде колдосом, бирде каршы болуп келгем. Мыйзам боюнча курултай эң чечейин бекип элек болду. Ошон үчүн жанагы референдумду өткөрүш үчүн, жанагы конституцияга өзгөртүү киргизиш үчүн, бүгүнкү өтө маанилүү маселелерди чечиш үчүн эл катышышы керек. Элдин бирден бир бийлигин көрсөтө турган институт ушу курултай. Бирок ошол эле маалда бүгүнкү күндө жогорку кеңеш дагы артка жылдыра бербестен биринчи мыйзамдардан болуп ушу курултайды законго киргизип койсо жакшы болор эле. Мына Атамбаевдин убагында дагы конституцияга өзгөртүү киргизилген. Эгер жазылып турса, эгер 20-жылга чейин өзгөртүү киргизбесин десе дагы киргизиш керек. Өтө маанилүү, быйылкы жыл өтө маанилүү. Жогорку кеңештин шайлоосу турат. Мисалы карап көрсөк, конституциялык реформа боюнча мына бири-бирине каршы карама-каршы келген ошол эле шайлоо турат. Бир беренесинде жазып турат, депутаттар шайланат деп, дагы бирөөндө фракциялар ошо партиянын өкүлдөрү менен топ түзүлөт депчи. Шайлоо конституциялык мыйзам. Ошого эмнегедир жогорку кеңеш бүгүнкү күндө артка жылдырып келатат. Жанагы 9% боюнча, 5 миллион сом боюнча. Эгер ушул жерден депутат болуп барып калсаңыздар, туугандар, бириден бир кылып ошол мыйзамдарды оңдош керек. Курултай боюнча мыйзамды биринчи кылып келгиш керек. Анан мына президент деле чет мамлекетке барып атат. Конституция боюнча өкмөт тышкы ички саясатты аныктайт деп турат. Бул мыйзамды бузуу болот. Эмне үчүн элден шайланган президентке сырткы саясатты бербейбиз? Президент деген толук кандуу элдин атынан сүйлөй турган президент, анан жогорку кеңеште. Урматтуу мекендештер, бул тоо кен боюнча көп чыр болуп жүрөт. Мен да буга катышып жүрөм. Мыйзамдуу болуш үчүн конституцияда айтып коюш керек, конституцияда жер байлыгы мамлекетке таандык деп турат. Ошон үчүн мен каршымын. 51% эле мамлекетке тиешелүү болот. 100% мамлекетке тиешелүү болуш керек. Кыргыз алтынын ордуна өзүбүздүн өндүрүш ишканабызды ачышыбыз керек. Эмне үчүн байлыктын баарын майын калкып кетип атат, каймагын башка мамлекеттер өзүбүз өндүрө албайбыз. Кесипкөйлөр жетиштүү бизде. Жетпегендерин келишим түзүп алыш керек, дагы колго алышыбыз керек. А бүгүнкү күндө кыргыз алтынын жетекчиси президенттен да көп айлык алат. Алар брокер, ортомчу болгон гана кызматын аткарып келатат да, биз эмне үчүн өзүбүздүн байлыгыбызды өзүбүз ээ боло албайбыз. Ошон үчүн мен айтар элем, кылмышкерлерди кичээкеле соттой бербеш керек. Аларды биринчи очередь кустуруп, мамлекеттин бюджетине кайра толтуруш керек. Болбосо карыздарыбызды кайдан таап алабыз? Анан мына Сооронбай айым, Абкеев мырза да кайталап кеткен жакшы маселелерди айтты. Президенттин өкүлүнө мен кайрылуу катары айтар элем. Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү күндө тарыхка калыш үчүн улуттук концепцияны өзү баштап, өзү төрага кылып, муну иштеп чыгыш керек. Бүгүн биз кайда баратабыз? Кайсы туңгуйукка баратабыз? Эмне үчүн жанагыдай ак элешеден эле жер карашыбыз керек? Эмне үчүн жана башкы прокурор айтып атат, 10 000 сом экен, бул жөнөкөй эле кылмышкерликке да жатпай калды деп. Жөнөкөй байкуштар 2 000 3 000 пейсе ошол базарга баратса, соткасын чөнтөгүнөн уурдап кеткен эмелерди биз жоопко тартпайт экенбиз. Бул туура эмес. Себеби бүгүн кылмышкер жоопко тартылбаса, эртең ал дагы бир кылмышты жасайт. Биздин энекейибиз ыйлап турса, биз Мерседес же джип минип ушерде жүргөнүбүз Кудайга жагабы? Ошон үчүн жөнөкөй элдин турмушу оңолбосо биз качан оңолчу элек? Мамлекетибиз оңолбойт. 70% эл айылдан турат. Айылдын эли оңолбосо мамлекетибиз өйдө боло албайт. Ошон үчүн президенттин бүгүнкү жана айылга экинчи жолу болуп атканын колдойт элек. Бирок сот реформасы жөнүндө мына сөз болуп атат. Урматтуу Гейрал мырза, сиз жакшы билесиз, соттун реформасы бүгүнкү күндө бүгүнкү талапка жооп береби? Жок. Биринин ордуна бирин жылдырып, кайра келип алар башка иштерди жасап атат. Кудайга шүгүр, элибиз бар. Биз кичинекей мамлекет деп айтылды, бирок тарыхыбыз, дилибиз, маданиятыбыз менен чоң мамлекеттерден кем эмесбиз. Жөнөкөй элибиз толук кандуу, татыктуу жашаганга мүмкүнчүлүгү бар. Ар бирибиз быйылдан баштап кайдыгерлик, бул эң биздин душманыбыз. Келаткан шайлоого, мамлекеттик иштерге катышышыбыз керек, дагы татыктуусун шайлап алышыбыз керек. Болбосо кенедей бергенде кызыгып алып туруп, шайлап алып анан 5 жыл мурдубузду чукуп отурабыз. Андай болбойлу, бар болгу элибиз, журтубуз, ар бирибиз аракет кылып, үйдөн жанагы жол картасын баштайлы, көчөбүздөн, айылыбыздан, районубуздан анан мамлекетке келели. Жакшылык болсун, ийгиликтүү бүгүнкү курултайыбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Кашкарбаев Бакай.